19 июнь. Адамдардан коркуу Кудайга каршы кылмыш. Шабул Шемуэлге: мен күнөө кылдым. Анткени Теңирдин буйругунда сенин сөзүңдү да аткарган жокмун. Элден коркуп, алардын айтканын кылдым деди. 1 Шемуэл 15-бөлүм 24-аят. Эмне үчүн Шабул Кудайдын айтканын кылбай, элдин айтканын кылды? Себеби ал Кудайдан эмес, элден коркту. Ал Кудайдын тилин албай коюунун кесепетине караганда, Кудайдын тилин алуунун натыйжасында эл менен эмне кылып коет деп элден көбүрөөк коркту. Ал Кудайдын нааразылыгына караганда элдин нааразылыгынан көбүрөөк коркту. Ал эми мындай нерсе Кудайга катуу акарат болуп саналат. Керек болсо Ышая адамдардын мамилесинен корккондуктан Кудайдын убадасын бар калбай коюу текебердик экенин айтат. Ал Кудайдын мындай дегенин айтат: Мен өзүм силердин соор отуучуңар болом. Өлө турган адамдан, чөптөн айырмасы жок адам баласынан корккон сен кимсиң? Асманды жайган, жерди негиздеген өзүңдүн Теңириңди, жаратканыңды сен эсиңден чыгарып жатасың. Ышая 51-бөлүм 12-13 аяттар. Адамдардан коркуу текебердиктей сезилбеши мүмкүн, бирок Кудай ошондой дейт. Адамдардан корккондуктан өз жаратуучуң болгон мени унутуп койгон сен кимсиң? Кептин төркүнү мындай: эгерде биз адамдардан корксок, анда Кудайдын жана анын уулу Исанын ыйыктыгын четке кагып, аларды барктабай калган болобуз. Кудайдын кудуретин адамдын күчүнө салыштыруу такыр мүмкүн эмес. Адамга салыштырмалуу, анын акылмандыгы чексиз жана бизге бере турган сыйлык менен кубанычы да чексиз. Адамдар эмне деп ойлойт? Эл эмне дейт деп коркуп, аны четке каксак, ал өзүнөн корккондорго убада кылган нерселерден кечкен болобуз. Бул ага катуу акарат кылууга жатат. Мындай акарат кылуу Кудайга такыр жакпайт. Тескерисинче, биз Кудайдын убадаларын угуп, эр жүрөктүк менен ага таянып, өзүбүздүн ишенбестигибиз менен аны шылдыңдагандан корксок, анда ага чоң урмат сый көрсөткөн болобуз. Ошондо ага чоң кубаныч тартуулайбыз.